Бүгүн Манас шаарында Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттик тарабынан инвестициялык вектор, аймактардын мүмкүнчүлүктөрү жана туруктуу өнүгүүсү аталышындагы аймактык семинар өткөрүлдү. Иш-чарага бизнес коомчулуктун өкүлдөрү, мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлери, тармактык мекемелер жана эл аралык өнөктөштөр катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө Кыргыз Республикасындагы инвестициялык климат, инвесторлорду колдоо чаралары, инвестициялык долбоорлорду коштоонун бирдиктүү терезе механизми жана АЭС инвестиция маалыматтык системасы боюнча маалыматтар берилди. Ошондой эле мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорлорун ишке ашыруу мүмкүнчүлүктөрү жана Жалал Абад облусунун инвестициялык потенциалы талкууланды. Семинар суроо жооп форматында жыйынтыкталып, катышуучулар инвестицияларды тартуу жана бизнес жүргүзүү шарттарын жакшыртуу боюнча сунуштарын билдиришти. Инвестициялар боюнча улуттук агенттик мындай жолугушууларды өлкөнүн башка аймактарында да улантып, региондордун инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча иштерди жүргүзөт.